Акыркы сабагыбызда биз салттуу сыбызгы жөнүндө кеңири кеп кылабыз. Белгилүү болгондой, салттуу сыбызгынын 6 же 7 үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү бар. Менин колумдагы сыбызгыда 7 үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү бар. Булардын жогорку төртөө сол колдун манжалары менен басылат. Бармак, сөөмөй, ортон аты жок. Ал эми ылдыйкы 3 көзөнөк оң колдун 3 манжасы менен жабылат. 3 манжа менен жапканда биз манжалардын учу менен жапканга аракет кылбайбыз. Жөн гана манжаларды көзөнөктөрдүн үстүнө коюп коебуз. Салттуу сыбызгынын күүлөнүшү. Салттуу сыбызгы биринчи октаванын ля нотасынан башталат. Биз бардык көзөнөктөрдү жаап туруп үйлөгөндө биринчи октаванын ля нотасы чыгат. Салттуу сыбызгынын дагы бир өзгөчөлүгү бул темперацияга туура келбегендиги. Анын айрым добуш бийиктиктери темперацияга туура келбейт. Өзгөчө терциялар, мындагы терциялар чейрек тонго төмөн болуп эсептелет. Мисалы үчүн мына бул 3-чү нотабыз, бул темперацияланган күүлөнүштөн айырмаланып, бир аз жетпейт, чейрек тон төмөн болуп угулуп атат, өзүңөр баамдап көргүлө. Бирок мындай күүлөнүш салттуу чыгармаларды, илгерки күүлөрдү ойноого абдан жакшы. Себеби ошол күүлөрдү биз темперацияланган сыбызгага салып ойногондо өзүнүн кандайдыр бир боёгун, нукуралуулугун жоготкон сыяктуу болот. Ал эми элдик күүлөрдү ушул гамма менен ойногондо ал күүлөр толугу менен ачылат. Салттуу сыбызгынын толук диапазону 2 октава. Андан биз диатоникалык добуш катарын алабыз. Бирок салттуу сыбызгыда дагы биз жарым тондорду ала алабыз. Жарым тондорду алыш үчүн биз көзөнөктөрдүн жарымын ачууга тийишпиз. Айрым элдерде биздики сыяктуу сыбызгыда жарым тондорду ачуу менен көптөгөн чыгармалар, дүйнөлүк классикаларды ойноого жетишишкен. Гамма көнүгүү. Салттуу сыбызгы заманбап сыбызгыдан бир топ айырмалангандыктан биз бул көзөнөктөргө манжаларыбызды көндүрүшүбүз керек. Себеби бир аз башкачараак жайгашат. Ошондой эле гамманы жакшылап өздөштүрүү керек күүлөрдү ойноодо мурда. Азыр биз өздөштүрө турган күү досум. Досум күүсү бул кылгыякта жана комузда аткарылып келген. Сыбызгы менен аткарылганда бул күүнүн жаңы бир сырлары, кырлары ачылган сыяктуу болот. Күүдө фаршлактар абдан чоң мааниге ээ. Ошондой эле күү татаал өлчөмдүү. Аны туура санап ойноого тийишпиз.
Эмки үйрөнө турган күүбүз бул сыбызгы менен жезнайдын салттуу күүсү койчунун күүсү. Койчунун күүсү өзүнүн философиялык тереңдиги менен айырмаланган күү. Ошондой эле күү лига менен чоң бөлүктөргө бөлүнгөн. Андан тышкары бул күүдө фаршлактардын ролу абдан чоң. Дагы бир жагдай, бул күүдө жарым көзөнөктү пайдаланып ойноно турган жери бар. Бул ля диез нотасы. Ля диез нотасын алыш үчүн биз биринчи көзөнөктү ылдый жактан санаганда биринчи көзөнөктү жарым жартылай ачабыз. Мисалы үчүн мындай жазылат. Биздин азыр өздөштүрө турган күүбүздүн аты Бегарстан. Бегарстан байыркы элдик күүлөрдөн. Эл ичинде күүнүн башы Бегарстан деген сөз бар. Бегарстан кылгыякта, комузда жана чоордо ойнолгон. Буга чейин бүт бардык көнүгүүлөрдү, ошондой эле күүлөрдү жакшы өздөштүргөндөр үчүн Бегарстан күүсү эч кандай татаалдык жаратпайт. Болгону ал жердеги ар бир фаршлак, лига жана башка белгилерге жакшылап көңүл бөлүп, күүнү терең өздөштүрүү менен ойноо зарыл.